Хужра таалим сыяктуу аялдарга диний багытта таалим тарбия берүүчү сабактардын тар чөйрөдө окутулуп жатканы тууралуу мурунку жылдары коргоо кеңешинде да каралып, аялдардын диний сабатсыздыгын жоюу үчүн мамлекеттик деңгээлде иш жүргүзүү чечимдери кабыл алынган. Уктуруубузду улантып, мына ушул тема боюнча Күн маекке кезекти берели. Бизде азыр телефон аркылуу түз байланышта Ыйман фондунун жетекчиси Нуржигит Кадырбеков бар. Нуржигит мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Мына жогоруда өзүңүз уккандай, КМШ аймагында чыккан баяндамада аялдардын диний радикалдашуусу 24% өскөнү айтылды да. Кыргызстанда дагы радикалдык идеяларга сугарылган аялдар үй бүлөсүн, бала чакасы менен Сирияга алып кеткен фактылар дагы бар. Сиздер же муфтият ушул жаатта бир иликтөө мониторинг жасап көрдүңүздөрбү? Биринчиден ушул баягы диний радикалдашуу, диний экстремизм деген терминдерди абайлап колдонуш керек экен да. Туураак болот эле эгерде радикалдар динди пайдаланган деп айтсакчы. Анткени адамдарда экстремизм, радикализм жөнүндө да түшүнүк жок, дин жөнүндө түшүнүк жок. Анан буларды бир синоним катары көрүп атат да, дин адамдарын бар экстремист, радикалга кабыл алгандар да байкалып атат. А биз болсо бул жаатта колдон келген аракеттерди кылып атабыз. Азыр Ош чергесинде жүрөм. Биз мына Ош облусунун жана Жамал фронттук кызмат этет, эч ким чара көрбөй атат деп. Казияттар менен биргеликте элди кыдырып, мына райондорго чыгып, казият бул расмий түрдө муфтияттын адамдары. Биздин Абу Ханифа Маскабы боюнча жакшы маалыматы бар алымдар менен бирге жалаң аялдар менен жолугушууларды кылып атабыз. Анткени адам билбеген нерсесине душман дейт, эмне үчүн ушул динди пайдалангандардын торуна түшүп калып атат. Анткени динди түшүнбөйт. Динди түшүнбөгөн адамга дин ушул деп шайтандын жолун көрсөтүп койсоңдор эришип кете бериши мүмкүн. Мына аракет кылып атабыз деп атпайсыздарбы? Бирок эми Кыргызстанда жумушсуздардын калың тобун ушул үйдө отурган аялдар түзөт да. Эми аларга көп көңүл бурулбасы айдан ачык эле эмеспи? Мына ушул радикалдуу идеяларды тараткандардын кылтагына мына ошентип илинет экен да, ошо муну токтотуунун дагы бир чаралары, жолдору барбы? Жолдору бар. Бул жерде мындай бир эле диний билим бир өз маанилүү. Биз мына светтик өлкөбүз деп диний билимдерден мындай бир аз тартынып атпайбызбы? Мына Германияда деле, Норвегияда деле, Туркияда деле светтик өлкөлөр, бирок диний билим берүү бара-бара жолго коюлду да. Анткени бул аргасыздык. Анан экинчиден ушул аялдардын социалдык маселелерин чечүүгө бир эле көңүл бөлүнүш керек. Анткени адам үйдө отурганда бир жагы зеригет, бир жагы жашоонун маңызы канча бир кызыктуудай көрүнбөй калышы мүмкүн. Анан эртедирге суроо пайда болот, кайдан келдик, кайда барабыз, жашоонун маңызы эмне деп. Ар бир инсан руханий, интеллектуалдык бир азык алып туруш керек. Анан аялдар ушул маселе чечилбесе, анан жалаң эле баягы үй тиричилик менен алек болуп калса, анан аларга келип мындай илим билими жогорку деңгээлде болбосо азгырып кетиши оңой экен да. Эмне үчүн убагында баягы тоо курдап болсо дагы түрмөгө чыккысы келгендер болгон, ошо экстремисттерден. Анткени ал жакта даяр аудитория бар. Аларды мындай таасир этиши оңой да, караңгы чөйрөнү. Анан ошон үчүн аялдардын илим билимине жана мындай руханий жактан өсүшүнө, диний билим алышына, анан алар үчүн бир курстарды, тренингтерди уюштуруш бул өтө маанилүү да. Бул социалдык бир системалуу программа, проект болсо абдан жакшы болмок. Ооба, мына сиздердин фонд ушундай иштерди алып барабы же алып барышы керекпи? Негизи мындай сиздерге эмне тоскоол ушундай иштерди жасаганга? Ошо кылып атпайбызбы? Мына сизге айтып коелу, Каракулжа, Алай, Араван, Кара Суу райондорунун Алай районун кыдырып чыктык. 2 жолдон кыдырып атабыз. Баткен облусунун дерлик бардык райондорунда болдук. Мына түштүк жана Жалал Абад облусунун бир топ райондорунда болдук. Аттарынан бери айтып берейин. Ош облусунун казысы Самедин мырза Атабаев ошол киши, Баткенден болсо Казяттан Каразак деген ушу Египетте окуп келген, илим билим аябай терең алымдар менен биргеликте темаларды коюп алып, аялдар, жалаң аялдар менен жолугушуп атабыз. Анткени эркектер мечиттерге барат экен, атайын баягы окууларга барат экен, аялдарда андай мүмкүнчүлүк жок экен да. Негизи мындай батыш өлкөлөрүндө мечиттерде аялдар үчүн дагы мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн да, бизде көбүнчө аялдар келген мүмкүнчүлүк жок. Анан баары бир адам баягы руханий жактан талап болгондо, буларда кызык болот экен да. Анан кийин дин ушул деп элдин арасында экстремисттер айтып ишенип кете берет экен да. Анан муну жалаң эле молдокелерге таштап койбош керек. Руханий азык берерде жазуучулар, акындарыбыз да элдарыбыз жакшы болот эле. Жакында бир чоң жазуучудан сурадым, акыркы жолу Казарманда өзүңүздүн окурманыңыз менен же чаткалда качан жолуктуңуз эле десем, Лондондо жолугуштум окурмандарым менен, мен Казарманга бара элекмин дейт да. Анан жалаң круглый стол өткөзүп, же болбосо телевизордон чыгып коюп, же болбосо анча-мынча конференция сүйлөп коюп маселе чечилбейт. Элди аралаш керек, анткени экстремисттер элди аралап иштеп атат. Ооба, мына экстремисттер элди аралап иштеп атат, интернеттен тартып атат, түрдүү жолдорду, азыр ушул заманда актуалдуу болгон жолдордун баарын колдонуп атат да. Демек, динге, диний таалим берүүгө, диний жактан агартууга башкача көңүл буруш керек турбайбы? Азыр мезгили келип өтүп бараткан турбайбы демек?
Башкача көңүл бөлүш керек. Баягы тартынып биз эми баягы 70 жыл атеизмдин ордуна дин дегенде бир топ баягындай автоматтык түрдө фобия пайда болуп калыптыр да. Дин дегенде мамлекет элге үйрөтпөсө, анда үйрөтө турган ошо экстремисттер үйрөтөт. Анткени радикалдар үйрөтөт. Бул орун эч качан бош болбойт. Байыртардын сөзү бар го, священное место пусто не бывает деген. Ооба. Ошон үчүн инициативаны биз өзүбүз колго алышыбыз керек да. Иман фондунун президенти түзгөн, ошол экстремизмге каршы күрөштө мамлекетке жардам бергиле, элдин рух потенциалын көтөргүлө, кийин саясат жүргүзүүгө жардам бергиле деп. Аялдар менен ошон үчүн атайын мындай программалуу иш алып барып атабыз. Муну да көрөбүз, Кудай буйруса. Сизге чоң рахмат. Молдекелерди эмнеге окутуп атабыз? Молдекелерде да ушул багытта иштеш керек да. Сизге чоң рахмат. Эми ишиңиздер жемишин берип, мына ушундай жанагындай фактылар, көрсөткүчтөр азайса экен деп тилейли. Биз менен телефон аркылуу түз байланышта Иман фондунун жетекчиси Нуржигит Кадырбеков болду.